Мен Самат атындагы орто мектебинин 7-классынын окуучусу Райымбердиева Бүзия. Райымбердиев Абдивалинин чоң атамдын жаркын элесине арналат. Чоң атам Райымбердиев Абдивали 1922 жылы 30 октябрда Чкалов айылдын советине караштуу Чалдыбалды азыркы Самат айылында жумушчунун үй-бүлөсүндө жарыкчылыкка келет. Мектеп жашына жеткенде 1930-жылы айылындагы Сталин атындагы мектепте окуй баштайт. Анын жаштык кези улуу ата мекендик согушка туш келет. Батышта кан куюп, жер өрттөнүп жаткан 1944-жылы 15 январда өзү теңдүү жаштар менен бир катарда отуруп, мекенин коргоого аттанат. Алгач снайперлер курсунда окуйт. Кийин Саратов, Жаңы, Эски Оскол шаарларын басып өтүп, Белгород шаарынын жанында мыкаачы душмандын канкор аскерлери менен бетме-бет келип, айыгышкан согушка кирет. Бул жердеги кандуу салгылашта өзүнүн көрсөткөн эрдиги үчүн медаль менен сыйланган. Ал кайсы жерде кандай шартта жүрбөсүн кабагын кашып дебей, душман менен баатырларча бел байлап, күжүрмөн күч менен согушту. 1945-жылы Чыгыш согушуна көтөрүлүп, Түштүк Сахалинде аскердик атуулдук милдетин өтөйт. Мекенибиздин бардык жерине жеңиш туусу желбиреген соң 1947-жылы 1-февралда туулуп өскөн айылына 6 саны аман 1468 күн жүрүп кайтып келген. 1947-жылы 1-апрелден Сталин атындагы 7 жылдык мектепте математик, географ болуп иштеген. Өз ишин жан дили менен сүйгөн, чарчабас, чалыкпас чечкиндүүлүгү менен өзгөчөлөнүп, чоң атам Абдивали эмгеги үчүн алкоого татыктуу болгон. 1953-жылы мугалимдердин 2-съездинде, 1960-жылы мугалимдердин 3-съездинде делегат болуп шайланат. 1954-60-жылдары Сталин 7 жылдык мектебин директору болуп иштеген. 1964-60-жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин география факультетин сырттан окуп бүтүргөн. Чоң атам Абдивалинин бүт өмүрү мектеп менен байланышып, биология, география, тарых, орус тил, кол эмгек сабактарын окутуу менен үзүрүлүү эмгектенип, 1982-жылы ардактуу эс алууга чыгат. Ага карабастан 1989-жылга чейин мектепте иштеген. Бүгүнкү күндү ойлосоң күрүчек, эртеңки күндү ойлосоң дарактик, келечекти ойлосоң бала окут демекчи чоң атам Абдивали өзүнүн өмүрүнүн 52 жылын педагогикалык майданга арнаган. Чоң атам Абдивали улуу ата мекендик согуштан аман-эсен кайтып келген соң 1947-жылы 7-февралда жубайы чоң энем Маралга баш кошот. Алар 51 жылын турмуштун ачуу таттуусун бирге татып, 3 уул 4 кыздын бактылуу ата-энеси болушкан. Чоң уулу Бекбото чоң атам Кызыл Куя тоо кен техникумун бүтүргөн, кесиби тоо инженери. Ортончу уулу Абдубахап Авам Фрунзе политехникалык институтун бүтүргөн, кесиби инженердик жолчу. Кичүү уулу Абдимаап Авам Мурда эт комбинатына жумушчу болуп иштеген. Жубайы чоң энем Марал колхозчу болуп иштеген. Учурда 33 небере, 9 чөбөрөсү болгон. 1998-жылы узакка созулган оорудон кийин чоң атам Абдивали 3-март күнү дүйнөдөн кайтты. Бүгүнкү күндө да айылдын тургундары, агайдын окуучулары өз мугалимин, анын сабактарын сыймык менен эскеришет. Чоң атам Райымбердиев Абдивалинин жарык элеси өз окуучуларынын жүрөгүндө дайыма жашай берет.